Кызга 40 үйдөн Кыргызстанда соңку жылдары үй бүлөлүк зомбулук күч алып жаткандыгы айтылып келет. Айрыкча 2020 жылда пандемияга байланыштуу кескин өскөндүгү байкалган. Зомбулукка кабылган кыз-келиндер коомдун пикиринен коркуп, көпчүлүк учурда ачыкка чыгарбай бул терс көрүнүштүн курмандыгы болуп кала беришет дейт өзгөрүүлөр кербенине катышкан Курсанай Азимова. Эгерде бир аял баткенде зордук зомбулукка кабылып атса, ал эч убакта ачыкка чыгарбайт, же болбосо милиция кызматкерине барбайт, же тиешелүү жерлерге кайрылууну билбейт. Муну эми өтө деле сабатсыздык деп айтпайм, болгону адамдардын оюнан коркушат да. Баткендин айымдарычы деги эле Баткендин айымдары эле эмес, ушул Кыргызстан боюнча эле бул элдин сөзүнөн корккон айымдар өтө көп десем жаңылышпайм. буга чейин дагы иш-чаралар өтүп кетти. Иш-чаранын уюштуруучусу ВИ коомдук фондунун директору Жадыра Балабасова зомбулукка кабылган аялдарга колдоо болбой жаткандыгын айтат. Жыл сайын зордук зомбулуксуз 16 күн акциясынын алкагында гана укук коргоочулар, активисттер бул маселеге кайрылбаса, башка күндөрү көңүл деле бурулбастыгын билдирди. Ушул зордук зомбулукка кабылган айымдар жана кыздар булар биринчи ирет колdoого кандайдыр бир муктаж болот. Анткени биздин элде, биздин коомдо тилекке каршы колдоо көрсөтпөйбүз. Көп учурларда ошо зомбулукка кабыл болгон мисалы жаш келинди, биздин эжекелерибизди үй бүлөсүндө ата-энеси да колдогонду колдой алышпайт. Бирок ошол нерсе ошол бойдон эле калып калган. Кыргызстанда турмуштун оор жагдайында калган, зомбулукка кабылган адамдарга көмөк көрсөтө турган 20га жакын кризистик борбор бар. Бул жайлар боюнча маалымат жетишсиз. Анан калса шарттары да талапка ылайыксыз дейт ырчы Зере Асылбек кызы. Анын айтымында жабырлануучулардын укугу, аларга карата жардам берүү сыяктуу суроолор ачык бойдон калууда. Үй бүлөдө зордук зомбулукка кабылган аялдарга эмне деп айтабыз? Кач деп айтабыз. А бирок качууда каяка качат? Көбүнчөсү кача турган жери жок болуп калат атпайбы? Мисалы, милицияга барса, милиция сен бул өзүңдүн үй бүлөңдүн иши, өзүңөр чечип алгыла, анан деп туруп жөнөтүп ийет. Ата-энеси кайра албай коет. Анан кач деп биз бул жерде ушинтип кач деп атканыбызда каерге качат? Ушул суроо турат да. Зомбулукка кабылган кыз-келиндер үчүн атайын сайт иштетип жатабыз дейт Жадыра Балабасова. Укугу бузулган аялдар кайда кайрылаарын да билишпейт. Анан калса үй бүлөсүндөгү терс көрүнүштү жакындарынан да жашырганга аракет кылышат. Сайттагы маалыматтар зомбулукка кабылгандарга жардамы тийип жатыптыр. Көйгөйдүн алкагынан өзүбүздүн сайтыбызды ишке киргиздик элек. Ал сайтыбыздагы кайда барам KG деген сайт. Ошол сайттын ичинде биз бардык маалыматты, актуалдуу маалыматты топтоп жатабыз. Баягы ар бир регион боюнча, ар бир шаар боюнча кайсыл кризистик борборлор бар, ал борборлор кандай маалыматты бере алат. Жана ошондой эле ошол Instagram баракчабыз дагы бар. Ал баракчага дагы бизге түздөн-түз кайрылып жатышат. Баткен облусунда жыл башынан бери үй бүлөлүк зомбулук боюнча 213 учур катталса, эң көбү Кадамжай районунда 97. Андан кийин эле 41 учур менен Кызыл Кыя шаары турат. Ушул жылдын сентябрында 8 класстын окуучусун мыкаачылык менен өлтүрүү фактысы Кадамжай районунда катталган. Нургазы Жайнаков, 5 канал, Баткен облусу.